Туугандар, ассаламу алейкум. Эгерде эсиңерде болсо, жай мезгилинде Хаби мырзанын Wildberries окутуучу центрине келип, видео тартып кеттик эле. Бул жерде балдарды окутуп, обычный эле мондай колготкилерди сатып, детский, женский колготкилерди сатып, айына 1,5 миллионго чейин оборот чыгарып атат экен деп тартып кеткенбиз. Бүгүн да келип калдык. Бул жерде окуучулар менен отурат экен. Азыр келип дагы жакшы суроолорду даярдап келгенбиз. Ошол суроолорду берип, биз дагы бул Wildberries жөнүндө бизнестери кандай болот экен сурап кетели. Ассаламу алейкум. Тенчсиздер, иштер жакшыбы? Шүгүр, Аллага шүгүр. Окуулар кандай болуп атат? Шүгүр, аракет. Эмне жаңылыктарды киргизип жүрдүңөр? Жаңылык ушул жаңы товарлар келген. Жаңы колготкилер келиптир, Продажа жакшы. Ошондуктан Ошондуктан сени да бир чакырып, бир элге көрсөтүп элге көрсөтүп, кыргыздар только подчинение болуп бир жерде иштей бербестен, өздөрү да кичине акчасы болсо, келип иштеп, өздөрүнө кичине бизнес кылсын деген немеде. Туура. Өткөн келгенде жанагы минимальный ставканы 200 миңден кылдык эле, ошо менен бизнес баштап кетсе болот деп айтып аттыңар эле. Ал азыраак болуп калды дедиңер, 200 миңден ошол сенин видеоңду көрүп келген балдардан 8тасы келди. 8дин азыркы күндө по факту иштеп атканы 5о. 8ден 5осу. 3 эмнеге иштебей калды? 3өнүн акчасы жетпегендиктен. Мага келип көрсөткөн, жанагы биз 200 миң акчаң болсо окутабыз дегенбиз да. Ошол акчасы да болбой калган да. Кыргызстанга барып машинам сатып келем, антып келем, бунтуп келем деп, баягы акча жоктугунан азыркы күндө сатпай калды. То есть анализ чыгардыңар, 200 миң акча жетпейт экен мындай айтканда, Ошол 8 адамдын үчөөсү окубай калган го. Ошонун бирөөсү бирок өзү окубай калып, бир тууган эжесин алып келип кошту. Азыркы күндө аккаунтун көрсөтөм. Вот келгенде 1,5 ай болду. Иштеп атат. Бир тууган ошол кишинин бир тууган акасын бир жума болду, onu да подключение кылдым. Бир семьяда 3 адамды подключение кылдым. Үйдө отуруп алып эле. Үйдө отуруп алып эле иш кылат. Ошол. Анан бунусунда биз мисалы үчүн канча адам окутсак дагы бардыгы доходко чыгыш үчүн эгерде 400 миң акчасы болсо, ошондо гана окута алабыз деп чечим чыгардык да. Неге дегенде 400 миң акчасы болсо, 1,5 айда, 1,5 ай 2 айда мен күнүнө таппадым дегенде 3 миң сом, 4 миң сом, 3 миң деп коеюнчу, азыраак айтып, 3 миң сом пайда таба турган уровеньге чыгарып берем. Эгерде чыгара албасам, 1,5 ай 2 ай. Эгерде чыгара албасам, обучениянын акчасын кайтарып берем. Обучениянын акчасы канча эле ушул жерде сурады айта кетиң? 50 миң. Канча каласа окуй берет дедиңиз, үйрөнүп ушул жерден качан өзү путуна туруп бүт баарын билип кетмейинче келе берет. Ооба, мына жерде дагы Мирбек ака отурат. Бул ака майда келген. Биринчи майда келген. Вот майдан бери азыр эле өзүңүздөн сурасаңыз болот. Азыркы күндө да, бүгүн да келди. Мен обучениянын продажасына акча сураган жокмун. Келип түшүнбөгөн жерлерин сурап, жаңы нерселер болсо ошолорду билип дегенде, Бул ака отурат. Эгерде сураган болсом айтсын. Не только ол, да, башка учениктерден дагы сураган болсо айтсын. Эми көп эле жанагы Wildberries десе жакшы түшүнүгү жок экен. Эми азыркы күндө могул онлайн торговля, ошого окшогон нерселер өтө популярный болуп неме болуп атат да. Ошондон кийин азыр цифраларда бул жактан компьютерден көргөзөбүз туугандар. Жанагы көп эле ишенбей, айына мынча табат экен десе, анын баардыгы жомок деп эле жанагы комментарий жазгандар да көп. Ошондойлор көп экен. Анан бул иш только мындай бизнес кылам дегендер болсо, ошол мисалы үчүн бул жактагы бизнеске сайдайт. Ооба, мен өзүм таанып эле жүргөн братандар. Бизнеске сайдайт, ошо сени көрүп келген. Азыркы күндө бул офиске дагы келбейт, базарга дагы барбайт. Бул кишинин товарын биз өзүбүз упаковка кылып, өзүбүз складка жөнөтөбүз. Вот күнүнө азыр деле ноутбугун ачып көрсөтө алабыз. Анал 43 заказ түшкөн. Кечеги караганда 26 азыраак. Бул где-то 60-70 да. Эгерде 60 заказ болгондо, это уже 6 миң доход. А бул кишиники азыр 43, уже саат 4 болуп атат. Кечке чейин дагы 20 заказ түшөт по-любому. Вот бүгүнкү күн по факту айтканыбызда 4300 сом иштеген жери. Өзүнөн сурасаңыз болот, качан келген, кандай болгон, канча адам бери окуп атат. Вот Тимур ака бар, башка жакта окуп келген. Ошол бири-биринен сурап, алар эмнеде ишет, өздөрүнөн Тимур ака, каякта окуп келдиңиз эле? Мен каякта окуганымды айтпай эле коеюн. 80 миң бери окуганбыз.
Бирок ал жакта баягы ниша бербейт да, нишаны тандап бербейт да, өзүңөр тандап. База эле. Базаны айт. Үйрөтөт. Ниша таппай мен өзүм январда окугам. Сентябрга чейин ниша таппай жүрдүм да. Шым саттым, пиджак саттым, топик саттым. Выкупаемый состав товарлардын акчабыз Wildberries'те калып кала берет. Элдер албайт, отмен болуп атат. Анан бул хабини көрүп калып, сен именно сенен көргөм да. Көрүп калып чыгынбай бир жыл ойлондум. Нары бери. Болобойбу деп. Анан дагы келип жөн эле сүйлөшүп көрөлүчү деп жөн эле келип, анан бул товарларды көрсөтүп бул эмнеси жакшы, бул өзү ачып көрсөтөт экен да. По факту бүт баары. По факту көрсөткөн анан ошол күнү эле барып Желание сразу пайда болду. Канчадан бери окутасыз Хабиб мырзанын колунда? сентябрдын ортосунда келдим да. Ошондон бери ушул жерде отуруп, көрүп, үйрөнүп бүт бардыгын. Бул жакта жанагынтип штрих-код чыгарып, наркы берки кылган упаковкаларын, үтүр точкасына чейин бүт үйрөнүп атасың. Жашырган эчтеке жок да, бул жашырбайт экен да. Ошонусу жакшы. Мынакей туганда. Мен мисалы үчүн базардан мисалы үчүн мынаны 100 рубльден алсам, буларга да 100 рубльден берет. Сиз то есть былтыр жанагы мен келгенде айтып аттыңыз эле, оптовый мен алган жерден алса, ошол эле баада. Ошол эле ценада берет. Будан мисалы үчүн биз көптөн бери алабыз, ценасы өзгөрбөйт дагы. 100 100. Всё. Например, могул бирлик колготканын үстүнө, могул штучныйга канча кошулат эми? Бул биз баягы элдер Wildberries'ке чыкканда цена коюп эле сата беришет, бирок итого келгенде эсептегенде баягы банкрот болуп калышат, банкрот болгондор көп да. Бизде расход эсептелет, налог эсептелет, жол кырасы полный эсептелип чыккандан кийин ар бир товардан 130-120 рубльден калат да. Аны биз 100 рубльде эсептейбиз. Дагы бир 30 рубль минуска чыгарып коесуз. Биз мисалы үчүн күнүнө бул жак азыр 43 заказ саттыбы? 4300 сом пайда. Азыр мисалы үчүн мен өзүмкүнө кирип көрсөтөйүн. Бүгүнкү түшкөн заказ да 184. 18400 иштедим. Бүгүнчү. Азыр саат 4 болуп атат. Ол кечке чейин бул 250 болуп кетет. Мен учениктериме мен өзүм кайсы товар сатсам, аларга да ошол товар предлагать этем. Сиз кыскасы бүт анализден өткөзүп, расчетты алып, көзүңүз жетип калган нерселерге анан нишаңыз менен ушу балдар келген балдар менен бөлүшүп, Мына бардыгы эле ошол товарды сатышат. Могул жерден кайсысын кааласа ошону тандап алып, удобно. Ооба. Ошентип кыла беришет. Ошентип ишти кылып атышабыз. Жакшы результаттар бар экен. Телефон номериңизди, адресиңизди көргөзүп коебуз. Дагы ушинтип бизнесмен болом деп Кабальчуктун ордун басабыз дегендер болсо, Кабальчукпу, Бакальчукпу? Ошону ордун басабыз дегендер болсо, сизге келе берет. Келе берет, эшик ачык. Нурбек дагы сөз айтсак, там канчадан бери иштеп атат. Азыркы күндө складка барыбы, барбайтабы, товар алып баратабы, алып барбайтабы. Мен коллегам кыскасы акчаны силерге бүт берип койгон. Биз биринчи бунун булакан товарын складка апарып тапшырабыз. Тапшыргандан кийин ака, мына список, компьютериңизди караңыз, ушунча товарыңызды алып бардык складка. Сизге оор болсо акчасын которуп коюңуз деп айтабыз. Акчасын которуп коет, ноутбукка келет, өзү эсептеп чыгат биринчи. Биздики менен бул Нурбеканы салыштырганда там окшош болсо, значит, ал Нурбек акчасын которуп коет болду. Андай ситуацияда силердин какой-то бир интересиңер барбы? Мисалы үчүн эми 30 рубль бир упаковка. Өзүңөрдүн интересиңер бар, Мен мисалы бирок убара болбойт. Ооба. Ассаламу алейкум, айылдаштар, жердаштар. Мен ошо 2 айдан өтүп калды Хабиге келгенине. Азыр жакшы эле болуп атат, Кудайга шүгүр. Баары жакшы. Ошо мен базардан өздөрү алат, упаковка алат, складка апарып киргизип беришет. Ошо мен акчасын көтөрүп турам пока. Мага невыгодно болгон үчүн ошондой кылып турабыз да. Сиз кошумча таксиде иштейсиз да, мен өзүм коллегам баягы. Таксиде иштеп, акчаны кыскасы бул жакка өткөзүп, оборотко салып койгон, бүт баардык упаковканын аркы берки жумуштарын булар өздөрү бүтүрүп берет. Өздөрүнүн интереси бар экен, ошентип сүйлөшсө да ошондой варианттар бар экен. Например, эми кээбиклер 2-3 жумушта иштегендер бар да. Ошого окшогондор акчасы барлар мисалы үчүн наоборот не кылам дегендер. Пожалуйста. Анан бирок биз бул кишигечи биз менен иштең, биз сизге баягы бир товарын апарып берсек бизге 30 рубль берет да. Биз биринчи айтканбыз, ака, лучше өзүңүз кылыңыз. Азыр алдымда отурат, жалган болсо айтсын, биринчи өзүңүз кылыңыз.
эгерде сизге вообще возможность болбой аткан болсо, ладно, биз кылып берелик. Бирок качан сиздин өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүз болгондо, пожалуйста, ошондо өзүңүз алып барсаңыз болот. Бизге без разницы, биз ушуну бизге бериң, давай биз алып барабыз, сиз бизге 30 сомдон бересиз деп уговор эткен жерибиз жок. Биринчи өзүбүзгө айтканбыз, ака, ушундай варианттар бар. Эгерде кааласаңыз, а так өзүңүз алып барганыңыз жакшы деп айтканмын. Вот азыркы күндө бизге бергени выгодный болуп аткан экен. Вот биз алып барып азыр иштешип атабыз. Коллега, канча миң оборот менен баштадыңыз, ошону айтып коюң. Башында 200 деп келгенмин өзүм. Азыр канчага чыгып калды? Азыр эми Кудайга шүгүр эле жакшы көбөйүп калдым. Бир 500 миң жетет экен, 400-500 миң нормально оборот кылган, а? 200 миң жетпей калат экен, товар түгөн кылганда акча жетпей калат экен. То есть кийинкилерди сатып жетишпей калат экен да? Алып, сатып алып. Сатылып, Валбереске түшүп, Валберестин өзүнүн шотуна түшкүчө убакыт кетип калат экен да. Ошон үчүн конкретно эгерде 400 миң акчасын либо көрсөтөт, наличак келип, либо картасына акчасын көрсөтсө, биз ону окууга ала алабыз. Эгерде ондон азыраак болсо, ошо кайсы жерде окутса, ошол жакка барып окуй берсин, биз эч кандай каршылык көрсөтпөйбүз. Эми бизге келген Просто эми адамдын өздөрүн дагы лишний раз времясын Ооба, тратить этет, ооба, окуп анан болбой калды десе, анан кийин жаман көрүнүп, дагы силер дагы жанагынтип калбайчы. ооба, ошол жагы бар. Мынакей туугандар, телефон номерин, адресин Хабиб мырзаныкын жазып коем. Дагы толук маалыматты WhatsApp-ына жазып, кааласаңыздар офисине келип сүйлөшүп отуруп, бүт баардыгын ачык айкын түшүндүрүп берсе, анан кийин өзүңүздөр бир чечимге келесиңер туугандар. Андыктан кийинкилерде көрүшкөнчө. Assalomu alaykum.